Дагы бир кутман таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчү, жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Тасманым. Дал ушул тасмадан кийин биздин студиябызга меймандарыбыз келген. Бизге кененирээк сөз кылалы деп, Сарыкол мургабдык кыргыздар тууралуу сөз кылалы деп студиябызга меймандарды чакырдык. Атабаев Акылбек агабыз тарых изилдөөчү, журналист, Сарыкол кыргыздары боюнча изилдеген ушул агабыз. Анан Исматилла Маметкулов агабыз этникалык кыргыздардын төрагасы. Андан кийин Өскөнбай Бердибаев агабыз болсо Жаңы Абыз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү. Студиябызга кош келипсиздер, кутман таңыңыздар менен. Мынакей жогорудагы тасманы көрдүк. Бунун баарын сиздер уюштурдуңуздар да, ооба. Ошо Сарыкол кыргыздары боюнча жалпы ушул Кыргызстанда жашаган Сарыкол кыргыздары ошонун инициативаны ушу жаштар алып, жаштар уюштуруп, унутулуп бараткан кыргыздын салт санаасы, тарыхыны, өзүнүн жеген тамак аштарыны жаңы көргөзмө кылып элге тартуулашты. Сарыкол кыргыздарынын тарыхын өзүңүз изилдеген экенсиз, Акылбек ага. Айтып өтүңүзчү. Мен Сарыкол же Памир кыргыздары боюнча көп жылдан бери эмгектенип жүрөм. Мен жалпы ошол биздин көрүүчүлөргө жана тарыхка кызыган адамдарга айтып кетким келет. Себеп дегенде Памир менен Сарыкол экөө бир эле. Бул термин Памир деген бул кийин эле Памирлик кыргыздар, мургабдык кыргыздар деп ошол туура эмес түшүнүк болуп келатат да. Например, Манас эпосунда Сарыкол кыргыздары деп берилген. Кыргыздар илгери 4 аймакка бөлүнгөн. Сарыкол кыргыздары, Каракол кыргыздары, Кеңкол кыргыздары, Андижан кыргыздары деп. Азыр болсо 7 област, 8 област, андан ары бир топ эмеге бөлүнүп кетип атпайбызбы? Ошол Сарыкол кыргыздары илгери Манас атабыздын доорунан бери келаткан. Бул Манастын атасы Жакыптын туулган жери Сарыкол болгон. Бул Манас эпосунда Сагынбай, Саякбай, Жусуп Мамайдын варианттарында так жазылып турат. Акбалта Саякбай, Акбалта Жакып тун туулган жери түпкү теги Сарыкол, азыркы Ополтоо, ошол кезде азыркы Муздагата, ал кездеги Ополтоо. Бүгүн бул территория Сарыкол Ооганстанга өтүп, Оогандык кыргыздарга Кытайдагы кыргыздарга карап турат да. 1892 жылы, 1895 жылдары бул Сарыкол территориясын 3кө бөлөт. Ал кезде ошол Россиянын карамагында Орто Азия болуп турганга байланыштуу азыркы Мургап районунда жашаган кыргыздар 1895 жылы орустардын составына өтөт, Россиянын. Ошол Россиянын составына өткөн мезгилде Мургап району кечеги 24-жылга чейинки күнгө чейин Ош облусунун уездине карап турган. Ош облусуна карап турган. Ооганстанда жашаган Сарыкол Памир кыргыздары дегенибиз, алар болсо Улуу Британиянын карамагында колония болуп турган Пакистан, Индия ошолордун карамагына өтүп кеткен. Кытайдагы кыргыздар бүгүнкү Көркөм Памир деп айтып жүрөт. Алар деле биздин бир атанын балдары болгон. Алар болсо улуу Кытай мамлекетине өтүп кетет. Ошентип 1892 жылы бул Улуу Памирдеги кыргыздарды 3кө бөлүп салат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө көп түшүнүксүз маселелер болуп атат да. Азыр Памир кыргыздары десе Ооганстанда жашаган кыргыздар элестетет. Мана Мургаптык кыргыздар десе Тажикстанда жашаган кыргыздар элестетет. Болсо Кытайдагы кыргыздарды Көркөм Памир кыргыздар деп. Жалпы айтылышы бул Сарыкол кыргыздар. Бунун территориясы азыркы биздин Ош менен Баткен областынын территориясын бириктиргенде чоң территория болгон да. Ошол бул түпкү теги кыргыздын жери болуп келген. Манастын атасы Жакыпбайдын жайлоосу, кыштоосу болуп турган, ошол бүгүнкү күндө Кытайдын территориясына өтүп калган территория Сарыкол кыргыздары бул илгертеден эле келаткан. Памир кыргыздары деген түшүнүк бул кийин пайда болду. Муну италиялык окумуштуу Марко Поло 1276 жылы ошол улуу жибек жолу менен Стамбулдан чыгып Кашкарга жол жүргөн да. Ошол улуу жибек жолу азыркы Памир дейбизби же болбосо мурунку Сарыкол кыргыздардын территориясына өткөн. Багдадтан чыккан кербен, Стамбулдан чыккан кербен Кашкарга чейин бир дагы белди ашкан эмес. Түптүз жол болгон да. Себеп дегенде буга байланыштуу ошол Ирактан чыгып, Багдадтан Иранга, андан эле Түркменистанга кирген. Түркменистандын Мары облусунда азыр Мургап району деген район бар. Кудум биздин районго окшош. Мен ал жерге көп жолу барып изилдеп көрдүм. Эмне себептен Мургап району кандай байланышы бар биздин район менен. Аларда чоң район, жеген ичкен тамактарын карап көрдүм.
алар деле биздикилерге окшош ошо Мургабай районундагы өзгөчөлүгү жеген тамагынын көпчүлүгү могул биз сүт чайды ак чай дейбиз да. Ошол эртең мененки жеген тамактары булар сүт чай ичишет экен. Ошол кербен Ирандан чыккан. Марыга кирип, Марыгда мургапта, анан Оганстанга жанагы суудун изи менен кирген да, суудун бою менен. Ал жерде Баламургап деген жер бар. Баламургап. Баламургап деген. Ошол суу Баламургап дейт. Оганстандан келип туруп, кайра Памирге кирет, азыркы Мургап районунун территориясына кирет, Ишкашимден. Немеден кирет экен. Бул жол 1911-жылы чоң жер титирөө болгондо жанагы жер титирөө Сарез деген көл пайда болгон да. Ошол жер титирөөдүн негизинде бул жибек жолу жабылып калды да. Азыркы каттаган жолдордун баары перевал, бел ашуу 4000 бийиктик болуп атпайбы? Илгери ошо сууду бойлоп келип эле Ак сууга, андан ары Токтомуштан Кашкарга өтүп турган да. Улуу жибек жолунун бирден бир түз жолу ошол жол болгон. Анан булардын баары жабылган. Ошо Марко Поло италиялык окумуштуу 1276-жылы ошол жол менен өткөн. Мен ал кишинин эмгектерин карап чыктым. Баскан жолун да карадым. Ошол азыркы Сарез көлү менен өткөн. Ал мезгилде бул жол ачык жол болуп турган да. Ошол киши келип биринчи дүйнө жүзүнө Памир кыргыздары деген терминди берди да. Ага чейин бизди Сарыкол кыргыздары деп тарыхта айтып келген. Жергиликтүү эл дагы бүгүнкү күнгө чейин биз Сарыкол кыргыздарыбыз деп келишет да. Сарыкол кыргыздары, андан кийин Каракол кыргыздары, Каракол кыргыздарына болсо азыркы Нарын, Тяньшан, Сүккөл ошол аймактар Каракол кыргыздарына кирген. Бүгүнкү күндө Каракол десек, биз Ысык-көлдөгү бир Караколдун шаарын эле түшүнүп атабыз. Андан кийин Манас эпосунда да так берип турат, Кен кол кыргыздары деген. Кен кол кыргыздарына Чүй менен талас, андан ары Урал тоолоруна чейинки кең территория. Ошол борбору азыркы талас болуп турган Манас атабыздын дорундагы. Бул Сагынбай, Саякбайдын да варианттарында так жазылган. Жусуп Мамай атабыздын вариантында мындан да так берилген. Ошо Канеке энебиздин көчүп атканда дагы коштошуп аткан жери улуу Кен кол менен коштошкон. Азыр Кен кол деген жер бизде түшүнүктүү эле жок. Талас өзүнчө район болуп кетти, область болуп кетти. Чүй өзүнчө болуп кетти. Калган территориябыз Казакстанга өтүп кетти да көпчүлүгү. Сметилла ага, сиз Сарыкол кыргыздарынан болосузбу? Жок, мен жалпы этникалык кыргыздармын. Мында баары жактан келген кыргыздар, ааламдагы кыргыздар, мында Памирлик кыргыздар асыл айткан, Өзбекстандан келген кыргыздар, Турциянан келген кыргыздар, Кытайдан да келген кыргыздар бар. Ушу жалпы ааламдагы кыргыздардын баардыгынын үстүнөн да этнический кыргыздар. Этникалык кыргыздар деген Кыргызстандын территориясынан башка жакта жашаган кыргыздардын баардыгы этника болуп эсептелген себептен этнический кыргыз деп аталып калган да. Анан кечээки өткөрүлгөн иш-чарага кайсы Мен кечээги өткөрүлгөн иш-чарада бул жалаң Сарыколдук кыргыздардын үрп-адат, каада-сал, салт-санаалары өткөрүлдү да бул жерде. Негизинен ошону даңгазалашып, себеби мында баягы Кыргызстанда да азыр көп эле европалашып кеттик да, биз баягы маданият, культура деп отуруп, кээ бир кыргыздын нукура каада-салттары унутулуп кетти да. Ошол нукура каада-салттарды ушу Кыргызстанга жайылтуу. Себеби биз баягы цивилизацияга жеттик, өнүктүк деген менен өзүбүздүн ата-бабадан калган кээ бир каада-салттарыбыз унутулуп жоголуп баратат да. Дал ушул Сарыкол кыргыздарындагы каада-салт, үрп-адат, кийимдери баягы кандай сакталгандыгы биз менен байланыш бардыгы эле окшош. Ала бизге караганда алар да көбүрөөк сакталган болуш керек, э? Ооба, себеп дегенде биз мен өзүм бир 7-8 жолу Оганстандагы кыргыздарды барып, ошол биздин эле тектүү адамдар, айтып атпаймынбы, 82-жыл 1882-жылдан кийин граница чегилген. Бул жерде жашаган адамдардын жашоо шарты, эми ошол табигатка байланыштуу кийинген кийими, үрп-адаты ошончо так сакталып калган да. Ошонун эле бир өзгөчөлүгү азыркы биздин артисттерибиз кийип жүргөн келек деген, башына кийип жүрөт, каляк депчи. Бул болсо кыз узатууда гана кийиле турган баш кийим да. Келин кийет. Келин кийет. Каляк. Калякты толук келин кийет. Аны байбичелер кийбейт. Себеп дегенде аны азыр биздин байбичелер башына жанагы ак фатаны кийип алгандай эле да. Ал элечек менен мунун экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Ошол себептен бул экөөнү аралаштырбаш керек. Көпчүлүк биздин журналисттер, кесиптештерибиз бул нерсени түштүк кыргыздардын элечеги деп билет. Бул жаңылыш да, туура эмес. Себеп дегенде каляктын өзүнүн түзүлүшү, чечпак кийген немеси, чачбагы,
анан алдына тоскон пардасы, ошолордун баардыгы келинди узатып барганда кыз кыңшылатуу деген болгон. Ошол мезгилде калакты башын кийгизип туруп кызды узаткан да. Ага чейин эми бул ислам дини кыргыздарга келгенден кийин пайда болгон нерсе. Себеп дегенде ислам диниге чейин кыргыздарда булдай баш кийим болгон эмес. Бул ислам дининин таасиринин алдында пайда болот. Келинди эч ким көрбөсүн деп пардасыга чейин тосуп, кыз кыңшылатуу кылып, ошол жерден үйдөн чыккандан кийин анын бетин гана толук ошол кайненеси менен өмүрлүк жары ачканга уруксат болгон. Жакшы. Азыр биз толугураак айта кетели. Мына калак деп кечеги көргөзмөдө да биздин чоң энелер кийип турат го. Аны негизинен турмушка узап бара жаткан кыздардын гана азыр бүгүнкү күндө заманбап тил менен айтканда келиндердин фатасы да атабыз, ак көйнөгү да атабыз го. Мына ошол учурдагы анан кийилген экен. Демек бүгүнкү күндө биз чоң деле кичинөсүз деле кийип алган учурларды кездештирип атабыз. Демек калак бул жаңы турмушка узап бара жаткан кыздын, келиндин кийими. Калак менен элечектин айырмасы асман менен жердей. Памир кыргыздарында деле ошо элечек кийип жүргөн. Себеп дегенде бизге тектеш алай кыргыздары Курманжан энебиздин башында да элечек болгон да. Бул эми элечек дагы ислам дининин келиши менен кыргыздарга пайда болгон да. Себеп дегенде ошол кепин барган жерде каза болсо эми көчмөн эл бизде. Ошо сөөктө орогонго жанагы балдарын төрөгөндө пайда болгон. Калакты исключительно келиндер кийет. Бүгүн биздин артисттерибиз кийип чыгып, анан жашы улгайган апаларыбыздын кийгени бул туура эмес. Себеп дегенде сары колду кыргыздар муну өзү так билиш керек да. Бизде кыз узатууда гана калак кийилет. Сары колду кыргыздар өзүлөрү билеби? Билет. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет атты. Эми кечегинде баягы бир апалардан кийип чыкты го. Кыздар эми көбүнчө мындай илгарилашып уялышат да. Ошол нерсени просто даңгазалаш эле кийип чыкты. Көрсөтүп бериш, айтып бериш үчүн сакталышы. Жаш кыздар баягы алдыкка чыгыштар эметет да. Себеби бул баягы биздин ата бабадан калган эски салт. Азыр эми сен баягы эртемен айтып аттың го. Силер дагы ушуну колдоносуңар да жок ал. Просто ата бабадан калган салт деле даңгазалап көрсөтөт. Азыр келиндер эмне кийет анда? Алар деле биз жакта сары колдо деле келиндер да ошондой эле көчүшөт. Бүгүнкү күндө деле такыл форма кийилет. Сары колдо салт ошондой да. Калак кийгизип кызды узатат. Жакшы. Биз сиз жогоруда айттыңыз го, баягы түштүк кыргыздардын элечеги деп ойлошот. Биз өзүбүз биздин көпчүлүгүбүз ойлойт, бул калак бул мургаптык кыргыздардын. Сары кол кыргыздардын элечеги болсо, бул берке элечек, биз өзүбүз кийип жүргөн элечек деп ойлочукпуз. Демек буга тактоо киргиздик, бул нерсени жайылтуу керек экен. Анан бул Памир деген сөздү дагы ошол көпчүлүгү Памир кыргыздар дегенде бул Афганстанда жашаган кыргыздарды түшүнүп алышат дагы. Анан кийин Мургап өзүнчө болуп, анан Кытай кыргыздар болуп бөлүнүп кетти. Бул жалпы аймак бүгүнкү 3 мамлекетте турган Манастын атасы Жакыптын жери болгон. Муну мага ошо Манастын 3 вариантын карасаңыздар да так жазылып турат. Бул сары кол кыргыздары деп айтылып келген. Бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү кыргыздар биз сары кол кыргыздарбыз деп айтышат. Кытайга барсаңыз да ошону айтат, Афганистанга барсаңыз дагы ошону айтышат. Мургаптагы кыргыздар да ошону. Өскөнбай ага, сиз кечеки көргөзмөдөн дагы эмнелерди байкадыңыз? Мен ушу кыргыздардын, сары кол кыргыздарынын кандайдыр бир улуттук баалуулукка мындай таасирлери бар экенин байкадым. Аябай бир туура айттыңыз. Өзгөчө бир мындай эме болуп да, көргөзмөчү. Мен ошону байкадым. Баардыгы толкунданышып, анан баягы баардыгынын мына дилинде, жүрөгүндө сары кол кыргыздарынын кандайдыр бир эски, кандай десем, дух күч бар да. Кыргыздардын чыныгы нукуралуулук сезилип турду. Мага ошондой таасир калтырды. Жакшы, жакшы агай. Бизде ушундай убактыбыз да аяктап барат. Эң акырында мындай суроо берейин. Сары кол кыргыздарынын кечеги мынакей көргөзмөгө келген биздин апалардын маанайын өзүңүздөр байкап турдуңуздар да. Алардын жан дүйнөсү, мындай ойлосу, анан көз карашы, жан дүйнөсүнүн тынчтыгы бизге караганда алда канча тынч болуш керек? Негизи бүгүнкү күндө жалпы сары кол кыргыздарынын проблемасы ошол бүгүн эми алар чет мамлекетте карап калды да. Тажикстан, Кытай, анан Афганистан болупчу. Булардын ошол муктаждыгы ошол жери менен байланышу, кыргыз жери мененчи. Ошол себептен санаасы деле көп, бирок элге, мекенге болгон сүйүүлөрү, патриоттук сезими абдан күчтүү да. Анан негизгиси ошол биз Кыргызстанга келгенден кийин ошол улуттук кийимдердин жоголуп кетпеши, тамак аштардын
айтылуу эрежелери, эми ар бир жердин өзүнүн диалектикасы болот да. Эгер Манас эпосун окуй турган болсоңуз, Сарыколду кыргыздарга берсеңиз түшүндүрмөсү жок окуйт. Себеп дегенде ал жерде аябай көп жазуулар ошол Сарыкол тилинде деле бүгүнкү күндө айтылып жүрөт да, түштүк кыргыздардын диалектикасында деп жүрөт да. Түндүк кыргыздарга берсеңиз, ал Манасты окуганда обязательно арткы бетинен түшүндүрмөсүн карайт. Себеп дегенде көп сөздөр түшүнбөйт. Учурашуу бүгүнкү арыбаңыз деп жүрбөйбү? Муну Сарыкол кыргыздарында муну кечээги күнгө чейин эле колдонуп келген. Ал жөнөкөй эле сөз да. Ал учурашуу эрежеси да туура эмес. Арыбаңыз деп үйдө креслодо отурган адам менен учурашууга мүмкүн эмес. Арыбаңыз деген сөз бул которгондо чарчабаңыз дегенди эле түшүндүрөт. Бул иштеп аткан адам менен учурашуу, арыбаңыз деп учурашыш керек да. Бүгүн бизде концертте деле артисттер чыгып, баары менен арыбаңыздар дейт. Эс алып аткан адам кантип арышы мүмкүн да? Бул чарчабаңыздар деген сөз. Ошол себептен бул нерсени Манас эпосунан алып туруп эле бүгүн туура эмес көп нерселерди колдонуп келет. Жакшы, рахмат. Сиздерге мен ийгилик каалайм. Жогоруда айтып өттүңүз, алардын мекенге болгон сагынычы, сүйүүсү ушунчалык күч деп. Албетте биздин дагы аларга болгон сый урматыбыз, күч экенин дайым айтып, даңазалап келатабыз. Кечээки көргөзмө уюштуруунун максаты дагы ошол болду. Сиздерге биз ийгилик каалайбыз. Дагы да бул көргөзмөлөр уланат болуш керек. Бир эле ош менен эмес, Жалал Абад турат, сиз жогоруда айткандай жети область турабыз. Бардык жака апарып даңазаласак, айтып депсек, бул дагы биз үчүн, жалпы эле кыргыз эли үчүн бул тарых, абдан маанилүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда мейманда тарых изилдөөчү, журналист, Сарыкол кыргыздарын изилдеген агабыз Атабаев Акылбек агабыз, ошондой эле этникалык кыргыздардын төрагасы Исматилла Мамбеткулов агабыз, ошондой эле Өскөнбай Бердибаев агабыз болсо, Яңгиябыз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү. Ушун менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайт экенбиз. Жыйынтыктап жатып бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин эсен туруңуздар. Башталган иш күнүңүздөр сөзсүз түрдө ийгиликтер менен коштолсун.